Транспорт компанияларынын укугу көтөрүлүп калгандай болду. Бул биринчиси. Экинчиси, ошол жерден баягы эле окуучулардын, пенсионерлердин укугу тебеленгендей болду. Себеп дегенде окуучу бир күндө мектепке барып келсе 30 сом. Аны эгерде апасы же атасы алып барып келе турган болсо 60 сом болуп атат. Барып келген эле. Алардын айлыгы көтөрүлгөн жок. Бул жакка келгенде сиздердин ошол комиссияңыздар аракеттер көрүп атабы? Жеңилдетүү же болбосо субсидия кылабы? Туптуура айтасыз. Бул маселе азыр ачык боюнча турат. Биз ошол жаңы жоболорду киргизгенде, ошол сессияны алкаганда ушул маселени тегине. Биз аны койдук. 21 миллион сомдук субсидия ошол кошумча акча берилип, биздин пенсионерлер менен ошол окуучуларга жеңилдетүү бериш керек. Ал жерде 50% болобу, 70% болобу, ошол жеңилдетүүлөр боюнча маселе бар. Биз аны тарифти бекитип атканда да бул маселе бар болчу. Биз биринчиден тарифти бекители, анан жеңилдетүү маселесине кайсы категория, кайсы критерийлер менен өтүшүбүз керек. Мында баягы далдан кыркып койгондой болбош керек да. Ар бир нерсенин бир оң жагы да, сол жагы да болот да. Бул маселе бар. Себеби биз эл өкүлү болгондон бул биринчи биздин көйгөй. Биздин кызыкчылык ошо элдин ошондой катмарын коргошубуз керек. Анан сиз айтып аткан баягы тариф маселесине келгенибизде, ачуу реалдуулукта бизде азыркы күйүүчү майдын басымын билесиз да. Күйүүчү майдын басымы менен ал жердеги транспортто тейлеген алар деле биздин эле жарандар. Алар деле тургундар. Такыр эле аларга эле жок, силер кымбат албай атасыңар, этпешиңер керек, силер бекер эле ташыгыла деп да кантип айта аласыз. Реалдуулукта болбойт да. Эки тараптуу, эки жактан тең мындай калыс карашыбыз керек да. Ошол себептен ушул кадамга келдик. 2012 болгондо мына 9 жылдан бери тариф көтөрүлүп атат. 9 жылдан бери. Айлыкта көтөрүлгөн жок да бирок. Жанагы дизелдик күйүүчү майдын баасы 35 сом болгон экен. Азыр 60 сом өтүп кетти. Алардын аргументтери мындай туура болуп атат да. Бул жерде реалдуулукта бизде коомдук транспорттун мамлекет тарабынан баягындай субсидияга өтүп, ансыз деле субсидия болуп атат. Мамлекет тарабынан мындай чоң каржы бөлүнүп ушундай неме болуш керек болуп атат да. Бирок реалдуулукта ал сөз менен айтканда акча салыш керек болот. Акча салыш керек болот мамлекет. Мамлекет ошого чейин деле акча салып, мындай каржылап келатат, бирок ал нерсе өзүнө кайра неме кайтып келбейт. Буну билебиз биз. Автобусту алып киргенден 10 жылга жетпей эле автобусту кайра эскирип калып атат. Бул мындай социалдык көйгөйлүү багыттагы маселе да булчу.